Assalamu alaikum, урматтуу кесиптештер, урматтуу жыйын катышуучулар. Мына Өмүрбек Төлөбалдиевич бизге жана стоянкалар жөнүндө, шаарда стоянкалар жөнүндө суроо берип кетти. Бирок акыркы күндөрү соц тармактарда видео чыгып кетти. Ошол боюнча мына шаардык областтык оорукананын стоянкасы кандай, бул кечип болуп киргенби? Себеби ал жака областной больницага кирүү үчүн 200 сом акы алып атат. Ошол боюнча жооп берип коңузчу. Облустук оорукананын алдындагы парковка бүгүнкү күндө кечипкү программанын алкагында эмес. Ал жер муниципалитет мэрия тарабынан жасалган. Ошол жерде жанагы кадимки эле ижара шартында иштеп атышат. Жок, ошондо кирүү акысы 200 болуп калабы? Жок, кирүү акысы 200 сом эмес. Бул боюнча соц тармакка тарагандан кийин кененирээк түшүндүрө дагы жайытканбыз. Ал жерде токтоп 200 сом эмес, кирүү акысы киргенде убактылуу бир жарым саатты 20 мүнөткө чейин бекертады. Андан кийин 1 саатына 30 сом, кийинки ар бир саатка 5 сомдон кошулат ушундай. Ошол больницанын арендага бербей эле койбойсуздарбы? Адамдар жөн эле кирип чыкпай ошол больницага. Эми ар кандай жагдай болот, бирөө акчасы жок оорулууну алып барышы мүмкүн. Тем более ол мамлекеттик больница, ол частный эмес. Ошол жерде аренда бербей эле койсоңорбу? Анан экинчи суроо. Мына УМС боюнча экен, эми УМСтен өзү арендага алуу кандай? Бул процедурасы кандай болуш керек? Себеби адамдар кайрылып атат, УМСтен арендага жер ала албай атат. Ошол деле бюджетке кичине салым болуп калат. Кандай түшүндүрүп берип койгулачы, мен мисалы үчүн алышты билбейт экенмин. Түшүндүм сизди. Негизи муниципалдык жерлерди сатып алуунун ижара укугунда пайдалануунун эрежелери Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 571 токтому менен бекитилген жоолар жүргүзүлөт. Ошол жоонун талаптарынын негизинде сиздер тарабынан дагы ошол процедуралардын баарын бекитилген жоо бар, сиздер бекитип бергенсиздер. Анын талаптарына ылайык ошону аренда иретинде пайдаланууга мүмкүн экендиги тийиштүү ишканалардан такталгандан кийин, тийиштүү корутундулар алынгандан кийин атайын мамлекеттик гезитке жарыя берилет 30 күндүк мөөнөттө. Ошол жарыядан көрүп бардык Кыргыз Республикасынын жарандары катышып, конкурс алкагында же болбосо аукцион алкагында утуп алып, андан кийин келишимдерди түзүп пайдаланууга болот. Мына Жакшылык мырза, мына коллегаларым да айтып кетти, Медер мырза постоянно айтат, бүгүн Дастан айтты. Ошону инвентаризация кылыңыздар. Ал жерде сиз кантип алышты айтып бергенде уже менин желаниям калып калды. Алханыч. Ошо инвентаризация кылып, мында алууну кичине оңоюраак, жөнөмдүүрөөк кылгыла. Адамдар алып арендага алып иштесин. Жөн эле тургандан көрө. Кыйындатпаңыздар сураныч,